жер деген АКБ бул банк болчу, мен эсимде жок экен да андай банк. Анан ошол АКБ Кыргыз жер деген банк болчу. Анан мен ошонун кийин мен атым дүңгүрөп жанагы. Сиз ишсиз жүрөсүз. 94-жү кеттиңиз ишсиз. Ишсиз жүрөм. Анан дөңгүрөп. Анан тигине мен бир жумада эле табып алып келип берип койгонмун да. Анан атым дүңгүрөп эле бүт немелерге болгондо анан немеге барып резюмемди эмелерге банктарга тапшырсам, ошол Кыргыз жер мени сразу алып ишке нормально айлык төлөп ошол жерде иштеп калдым да. Коопсуздук суроолор боюнча кеңешчи болдуңуз да, кеңешчи по безопасности банковского бизнеса. 3 жыл иштедиңиз. 3 жыл иштедим. Мен аябай көп акчаларын кайтарып бердим буларга. Но бирок булар андан тышкары мен как финансист катары я им еще предложил тройственный кредит. Вот. Ал эмне тройственный? Тройственный кредит деген мындай да. Мисалы бир шустрый киши бар, предприниматель. У него нету залогу жок да, кредит алганга. Акчасы да жок. Ал убакта ошондой да, баардыгы предприимчи адамдар. Үйүнө коеюн десе не тянет. А он хочет составами ГСМ алып келем деп атат. Мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошондо я им предложил такую схему. Жанагы НПЗ менен Казакстандын кайсы шаары эле, по-моему, НПЗсы бар. Короче, нефтеперерабатывающий завод бар, неме Таразда болуш керек. Ошол жерде экен, анан мен айттым, давайте тройственный такой договор заключим. Значит, 3 НПЗ, предприниматель и банк. Тройственный договор түзөбүз. Ал жерде мындай кылабыз, значит, немени биз акчаны буга беребиз. Вот. Силер экөөң договор түзөсүңөр предприниматель менен. Но мы выступаем как гарантом. Вот. НПЗ выступает как гарант. Нет, мы выступаем как гарант. Да, как гарант то, что он төлөп берет, да? Да, төлөп берет деп. Анан причем бул вообще катышпайт да. Мы сразу как тройственный договор түзүп туруп, значит, они отправляют, вот, а мы открываем им жанагы эме менен, который открывается по прибытии. Груз келгенден кийин анын счет ачылат да. Ошондой счетко таштап акчаны. Кыскасы булар договор менен жөнөтөт. Бишкекке неме келгенде, груз келгенде биз оплачиваем. Но мы сразу мен барып туруп, аны мен өзүбүздүн складка киргизип койчумун да. Бул алдап кетпесин. Алдап кетпесин. Буяка кылып анан өзүм отпускать этчүмүн. Бензинди отпускать этип, бул анан кийин жанагы биздин акчаны процент төлөгөндөн кийин калганын берип коюп тапшырып кетебиз. Анан калганын өзү билет эмне кылганын. Ошондой тройственный эме кылып туруп, анан Кыргыз жер бир жылда 1 миллион обороты болгон Кыргыз жер кичинекей банк. Вот. Бир операцияда эле 2 миллион сразу прибыль албадыкпы? Жана МПЗ менен. МПЗ менен. Бир эле операцияда. Анан экинчи операция кылдым. Анан ошондо анан байып кетпедиби? Анан булар ошондой операцияны 10-15 кылып бердилер да. Мен ал жерде айткамын, мындай болбойт. Надо, чтобы товар все время был под контролем у нас. Контролдон чыгарып кете турган болсок, банкрот болобуз. Десем ишенбей койдулар да, бул баарды надежныйлар. Анан биздин Кыргызстандын эле ичинде иштебей, там эмелер менен иштеп, Россия менен иштеп, анан каяктагы бир эмелерге ишенип. 15 сразу ошондой эме түздүлөр дагы. Ач көздөнүп. Анан кичинекей 1 миллион обороты бар банкта, бир жылда 45 миллион обороты бар банк болуп калбады. Самый крупный болуп. Активдери көбөйүп. Анан ошондой болгондон кийин мен бирок айттым, мен анда жоопкерчиликти албайм. Кийин кайтара албай калсаңар мага кайрылбай кал дедим да. Десем, все, мы, Султан, все поняли, бардана. Сизге кайрылбайбыз деп. Анан ошону менен баштадылар. 1 ай дегенде пока билишпедилер, 2 ай дегенде түшүндүлөр, что все, проиграли, эчтеке жок, обманули, все кинули. Банкрот болушту. Банкрот ошондо сразу бир 35-45 миллионго банкрот болгондорду. Товарын контролдобой тигилер акчасын бербей койду. Залогу да жок. Залогу да жок, эчтеке жок. Себеби залогту контролдон чыгарбаш керек эле да. Мен ошого айттым, контролдон чыгарып кетет.
Вот. Товарды Россияга барып сатабыз деп. Бирөөгө ишенип берип койгондо. Товар өзү залог болчу деп. Ошентип анан күйүп. Бирок мен 15 миллионну кайтарып бердим буларга. Баары бир. Жанагы алдап кеткендерденби? Россияга барыппы? Жок, берден эле. Бердегилерден кайтардым. Ким бияктан алдап кеткендерденби? Бияктан. А тигилер уже недоступный болчу. Ошону менен где-то 30 миллионго банкрот болуп, ошон банк жабылды да. Бүт мүлктөрү бар эле, бүт бардыгына Сатылды да. өтүп кетти. Ошону менен жок болду. 10 сен